Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Акунбай Кошоев, юрист жана коомдук ишкер дагы. Рахмат сизге студияга келгениңиз үчүн. Мына 10 июнда 10 күн калыптыр. Баягы 10 жылдагы окуялардын 13 жылдыгы болот, 13 жылдыгы. Бирок 10 июнь менен 7 апрелдеги окуялардын ортосунда дагы байланыштар бар. Анткени бир нече окуя болуп кеткен, жана Бактабасовдун, башкалардын, Тейиттеги окуялар. Ушул эмнеден келип чыкты? Эмне үчүн ошо 2 айдын ичинде жаңы өкмөт, убактылуу өкмөт мындай бир күчтүү бийлик орнотто албай калды? Эч ким чыга албагандай кылып анчалык. Эми мындай карап көрсөк, бытовой уровеньде, деңгээлде. И улут арасында тамашалуу, жанагы орустар катсап, хакылы дегендей маселе бүт дүйнөдө бар. Ал эми бытовой уровеньдегилердин жашоосунда ошондой айтышат. Андай бардыгы 100% эл маданияттуу эмес да, ошондой болот. Бирок ошондой бөлүнүп жарылуулардын Кыргызда мындай макал бар. Оюндан от чыкты деген. Ошондой оюндан от чыгып кетиши мүмкүн. 90-жылдардагы жанагы жер эсиңде барбы? Жер талашкан КБКнын ар жагында жерди эки бөлөк жер бет кат болуп келип калганда, ошондо да калыстык кылып, ошол элдерди илдештире албай, анда да бир от чыгарышып алган. Анда ошо тынчытыш үчүн Россиянын бир бөлүк аскери келип, эки колдун ортосуна туруп калгандан кийин суу сактагычтын жанынан кадимкидей экиге элди бөлгөндөн кийин токтоп калган. Ал эми июнь окуясында кандай болду? Бул менин баягы жекече анализ кылгандагы оюм. Июнь окуясында эң биринчи бийлик мындай туруктуу эмес эле да. Бийлик туруктуу эмес эле дагы. Бул бийликте биздин убактылуу өкмөттөгүлөр андай бир капысынан катуу окуя чыгып кетерин, оюндан от чыгып кетерин булар ойлонушкан жок. Булар өздөрү бийликти кантип башкарышты, ким кайсы жерге барышты, ушуну иштеринен жалаң ички маселе менен турушканда, жана колдорунан келбеди чында. Эгерде даанышман кишилер бийлик башында болгондо, ошондо Атамбаевдин ордунда, анда ыкчам тез аракет кылып, эки элдин өкүлдөрүн чакырып, ортосуна жанагы кадимки эле армияны алып барып коюп туруп, эч кимди бири-бирине каршы окуяттырбай койсо болот эле. Башка окуялар болуп атпайбы? Токтотуп коюшуп атат. Мына жана Нагорный Карабах күчөп баратат эле, орус армиясы келип токтотуп койду. Анан менимче убактылуу өкмөттүн эмне үчүн биринчи күнү президент учуп барыш керек да? Кыйын акыбал болуп атат, Осто деп. Эч ким барган жок. Анан кийин барганда дагы алар тынчтандырып, элдештирүүнүн ордуна кайра айрым бир тиги аскер бөлүктөрүндөгү куралды дагы берип жибергендер бар да, укпадык бу барыбыз. Менимче эң биринчи жанагы биздин тажрыйбалуу министр обороны, анан укук коргоочулардын жетекчилери так жакшы ойлонуп, акыл менен чечкенде, жанагы армияларды киргизиш керек болчу. Квартал, көчө. Бөлүп. Кыймылдабай калат эле. Башка жерде кылышып атпайбы ошондойду. Бизде болсо кайта бийликтин башындабыз. Анан биз эки элди тынчтабыз дебей, кайра айрым бир саясатчылар автоматтарды таратып жүрүп атпайбы. Эми аттарын атабай эле коеюн, элдин баары билет муну. Анан муну демек бийлик жанагынан бир жума эч ким барбай койду. Эми Исмаил Сакыр барган. Ал коргоо министри болуп. Бирок анын деле колунан келбеди да. Кайтанын эл ажылдап кеткенде вертолетке эптеп качып кетти дешип атат. Элдер айтып атат. Мен баарын сураштырдым. Кандай болду эле, эмне болду эле? Негизгиси убактылуу өкмөттүн саясаты. Жакында эле тиги апрель окуясы болбоду беле? Апрель окуясынан кийин Бакиев инилери менен полный охранасы менен курал жарак менен жүрдү. Убактылуу өкмөттө ушунчалык мындай бир абдан назик адамдар экен.
алардан коркуп эмне кылсак дегенде булар жанагы биздин өзбек элинин ичинде сепаратисттер бар да. Андайлар Кыргызда деле болот сепаратисттер. Ошол сепаратисттерди колдоп жиберип, ошонун жардамы менен Бакиевди нейтрализациялайбыз деп баягы тынчтабыз дегендей акыбал менен тейитке барып үйүн өрттөшпөдү. Аерде жана Текебаевдин ийнси жүрөт. Ал эми сепаратисттер катуу бакылдап сүйлөп жанагы саясий чыңалуу алып келип атса, Бектур Асанов алардын катарында турат. Алар айтып атат, 20 жыл күттүк ушуну деп. Демек элдин ичиндеги жана сепаратисттерди куртун семиртип күчөтүп алышкан да. Күчөтүп алышты дагы, анан эки элдин тең абалына калды. Ал өзбектер деле биздин элде. Кыргыз Республиканын жарандары. Бу жалпы тынчытууну ойлобой, булар саясий бир конъюнктура менен Кадыржан Батыровду, Ниматжан Абдрасуловду, жанагы Сайдулдаевду, жанагы Абдуллаеваларды, ушуларды колдоп турушуп алды. Силер Бакиевди нейтрализовать эткенге жардам бергиле. Анан биз силерге кызмат беребиз, анан даже автономия беребиз деп айтып жүрдү деп айтышып атпайбы? Бул жаңылыштык болгон. Негизинен алганда убактылуу өкмөттүн жаңылыштыгы бул. Баягы өлкөнү башкаруудагы анан осадный военный положениелерде кандай кадамдарды кылышты билбегендиги. Эгер билгенде мынчалык 400-500 адамдын өмүрү алынбайт эле. Анан кийин баягы элдин үгүт жүргөн да, тияктан дагы үгүт жүргөн. Анан бияктагылар болсо дагы жөнөкөй эле эл бири-бири менен кагылышууга ар биринин ичинде сепаратисттердин үгүтү жүргөн. Жана карабайсыңарбы? Биздин эле жарандар самосвалдарды тиги бронированный темирлер менен решеткаларды жасатып согушка даярданып атат. Анан ошол башталганда тиги азан айтып атат, чакырып, эми тургула деп. КГБ каякта жүрдү, ГКНБ каякта жүрдү, МВД каякта жүрдү, 9-10 атделдер каякта жүрдү. Мындай чыккан жатат деп кабар берип туруп чара көрүш керек эле да. Бу жерде убактылуу өкмөт болсо, бийликти бөлүштүрүү, ким кайсы майлуу жерге барат дегенди көбүрөөк ойлонушат да. Муну көрүнүп турбайбы ачык эле? Оштон көп кабар келген дейт. Убактылуу өкмөткө дагы, УКМКнын бияктагы баш ордосуна дагы ушундай болуп атат, бир чара көргүлө, бир нерсе кылгыла деген көп кабар келген дейт. Бирок чара көрүлгөн эмес. Чара көрүлгөн эмес. Ал түгүл. Анан сепаратисттерди колдогонунун далилдери. Мынагы Кадыржан Батыровга Атамекен партиясынын суроосу менен Эдил Байсалов тиги чет элдикке чыгып кетүүчү паспорту жасап берип атпайбы? Ал деле ачык айтылган. Анын эмнеси жаман? Кете берсе булар ушундай иш жанагындай бир кагылышуу чыгып кетсе качып кетүүгө жардам да, заранее. Эгерде жок, силер жанагындай Жалал Абадтын акимиятына барып, биз 20 жыл күттүк, мындай деген сепаратисттик сөзүңөрдү токтоткула. Губернатор жолотпош керек болчу. Эки эл тең жолобойт. Бийлик өзү милдетин аткарат деш керек эле. Бир жагын сепаратисттерди сүйлөтүп атпайбы? Ал сүйлөткөндө алардын бүйрөгү чыйт. Ал анча акылдуу эмес сепаратисттер ойлойт, келечекте кызмат алат экенбиз, министр болот экенбиз деп баягы кыйкырып, элди бөлүп жарып, анан бир жактуу улутту көтөрүп сүйлөп, ошентип элди козутуп жүрүштү да. Жана ат майданында жыйын болуп ошондо булар кийин айтып атат, сураштырганда биз автономия жөнүндө сөз кылган эмеспиз, андай бөлүп жаруу ниетибиз болгон эмес деп, бирок жанагы эле бир эле сөз. Биз муну 20 жыл күттүк. 20 жыл күткөнүбүз деген эле баарына түшүнүктүү болуп атпайбы? Баарына. Мурда даярдалган болсо, кийин бир эле сигнал, мисалы үчүн жанагы позывной болот эмеспи да? Над всей Испанией безоблачное небо деген сыяктуу жанагы Испаниядагыдай. Да. Асман ачык деп койгон эле ошол сигнал болуп атпайбы? Жетиштүү. Эмнени күтмөгеле 20 жыл. Ушундай кагылышууду күтүшкөн. Баягы 90-жылдагы окуядан кийин. Кадыров госустройство кайрадан баягы сепаратисттердин үгүтү жүргөн.
Болбосо үгүт жүрбөсө жанагы КамАЗдарды сваркалап бронированный эме кылыш үчүн канча убакыт айлап кетет. Үйлөрдүн үстүнө насос деген жазууларды жазып, жазуулардын болушу, азандын именно эл көтөрүлөр учурда чакырылышы. Түн үчүн жанагы. Бул жалпы өзбек элине тиешелүү эмес, аякта деле жөнөкөй жарандар бар да биздин жарандар. Бул жана сепаратисттерге тиешелүү. Анан биздин саясатчылардын, биздин бийликте турган убактылуу өкмөттүн жетекчилеринин иштин көзүн билбегендиги, элдин тынчтыгын кантип сактап калууну билбегендиги. Анан кийин үчүнчү күч деген дагы айтылып атат. Үчүнчү күч дегенди Бекназаровдун сөзүндө айтып атат. Биз 12 снайперди биздин элдик эмес, 12 снайперди кармадык дегени. Анан кийин ошол кездеги роликтердин баарын анализдеп жүрөм. Бир жакка барып алып туруп, калпакты кийип туруп, тиги өзбек эли катары ок атты дегендерди көрдүк дейт. Бир жакка барып алып туруп, допу кийип алып туруп, беркили элге ок атты деп атат. Демек үчүнчү күч болгон. Аны Ислам Каримов да айтканда. Бул багы геополитика деп коебуз го. Геополитикада тиги чоң мамлекеттер өзүнүн максаты кайсылардыкы өзүнүн максатына жакын болсо, ошол өздөрүнө жакын максатты колдоп коет, тымызын. Мисалы үчүн бул жашыруун деле нерсе эмес. Жанагындай жеке частный армиялар, Вагнердин армиясында андан мындай 3-4 топ бар деп атышат. Алар ошол бир чоң мамлекеттин кызыкчылыгын колдоп, ушундай ополоң тополоңдо эки эл курчуп турган кезде өздөрү курчутуп алышты биздики. Кадыржан жанагы сепаратисттер менен Инамжан Абдрасулов, жанагы Салахиддинов, жанагы Абдуллаева дегендерди күчөтүп алышты. Алар кыйкыра берсек, биз келечекте депутат, министр болобуз деп эле кыйкырды. От чыгып кетерин билген жок. Ошону анчалык күчөтпөш керек эле. Мисалы үчүн эмне болсо дагы президенти жаман болуп эли түшүрүп атса дагы, бирок анын желегилинип турган үйүн өртөбөш керек. Жаманбы, жакшыбы, ал кылмыш жөнүндө башка кеп. Бирок ал Кыргызстандын желегилинип турган мурунку эл башчысынын үйү да. Этика, элементарный этика. Мындайга жол бербеш керек. Ошондо тиги Атамекендин даже жетекчисинин тиги Текебаевдин бир тууган иниси жүрөт, роликтерде жүрөт ошол жерде. Көчөдөгү элдер айтып атат. Демек бу дагы саясий жаңылыштык болгон. Сен аларга аралашпагыла. Бир тарапты экинчи тарапка көкүтүп атасыңар. Деш керек эле. Жок, булар ошолордун жана сепаратисттердин жардамы менен эл тиги жарым элди көтөрүп туруп, ошолорду пайдаланып, анан кийин Бакиевди толук булардан бийлик талашпай турган кылабыз деген амал болгон. Көрүнүп турат. Кимиси болсо дагы муну менен тиги логикага салып көрсөк болот. Ким эл кимдин оюн туура деп айтар экен. Анан үчүнчү күч болсо, эми ачык айтылган жок, ошон үчүн биз дагы ачык айта албайбыз. Бирок үчүнчү күч болгон. Ак үйдүн жанында снайперлер келип биринчи маскаларын чечкенде ак, сары чаччан, узун бойлуу 3-4 аялды көргөндөр бар. Анан кийин Ак үйдө анда апрелдеби же июньдабы? Июньда. Анан кийин алардын ошо жанагы дагы бир жерин айтарын. Бул снайперлер аткан жок деп сөз чыгарып атат Бакиев тараптык. Азыр дагы жанагы ак үйдүн дарбазасы алынбай калган жери барбы? Бир кусок. Барсаңар 4-5 ок дал ак үйдөн келип турган тешиги турат. Ак үй жактан атылган. Ак үй жактан атылган. Анан жанагы булар мас болгон, анан наркотик болгон, жалган. Мен арасында мен эме записим бар. Мен сотто официалдуу күбө болуп катыштым сотто. Мен өзүм личный записим бар, ошолордун баарын тартып туруп, акырында өзүмдү тартып койгом. Бир алып келсем, көрсөтүп берсем болот. Муну эмне үчүн мен билгем, качандыр бир териштирүү болот муну.
Аерде мас эмес, жанагы кыргыз эли жоокери. Мисалы үчүн Бакиевтерде андай намыстуу жоокер калктын кайра президенттин кетиргенден деле түшүнсө болот. Бул биздин кыргыз элибиз ушундай экен деп. Жок, алар наркоман, анан арак ичип алган дейт. Эчтеке жок. Эчтеке жок. Шоро мен арасында жүрдүм. Шоронун бир машинасы келип туруп, бурулуп туруп, шорону таратты. Баягы суусап кечкете турган балдарды. Анан кийин соп-соо балдар. Бир аксакал чечинип туруп, мен аткыла деп көйнөк башын чечти. Анан аткан жок. Выборочно ак үй жак тараптан ок атылды. Жанагы Чотбаев барып да айтып атат. Булар эми жанагы аскерлер атты дейин десе, алар деле приказ аткарды деген болуп калат да. Ошон үчүн же буларды катуу айта албай, же снайперди ачык айта албай, жана бүдөнүк болуп атканы ушул. Бул баары ачылат кийин. Снайперлер ким болгон, кайсы өлкөдөн келген. А Бекназаров бекер айткан жок да. 12син кармадык деди. Кийин баарын изи жоголуп кетти. Ошто бир снайперди сабап, өңүтүсүн көрсөтпөдү. Ооба. Ал сабалып атат снайпер. Биякты да аткан. Эки элди чабыштырган үчүнчү күч болгон. Эми снайпер эмеспи? Ошол видеону мен да көргөм. Ал жөн айтып атат, сен эмнеге бардың эле, эмне тараттың эле десе, ал баягы мындай бир аябай профессионал сыяктуу. Түз жооп бербейт. Башка жака буруп сөздү. Даярдыгы бар да. Аябай даярдалганда, эгерде кармалсаң, эмне деп жооп бериш керексиң деген даярдыктан өткөн. Профессионал. Мына частный армиялардын кайсы өлкөлөр экенин аны мамлекеттин милдети атыш керек. Азыркы иликтеген жок. Себеби өтөрүш өттү деп коюшту да. Эгер биз ал мамлекеттин атын атасак, ал мамлекет менен экономикалык мамилебиз үзүлөт деген сөз да. Бирок баары чындык чыгат да. Баары чыгат. Кыңыр иш 40 жылда дейт. Баары чыгат. Мынау минсек болобу? Убактылуу өкмөт жаңы эле бийликке келди. Жаңы шайлоо болуш керек, өткөрүш керек. Бирок Бакиевдин дагы күчү, колдоосу бир топ. Анан ошонун шайлоодо Бакиевди жеңиш үчүн булар өз тарабына өзбек улутундагы шайлоочуларды даярдап, өз тарабыбызга тартып алабыз деген, а беркилер аларды убактылуу өкмөттү жана беркилердин баарын сепаратисттер колдонуп кетти деп. Туура. Вот ошо сепаратисттер жанагы бизге азыр жардам берсин, шайлоочуларда, мисалы үчүн Ошто өзбек улутундагы биздин жарандарыбыз көп да. Ошолорду пайдаланыш үчүн баягы куру адаларды айрым министр болосуңар, анан кийин депутат болосуңар, анан силерди деп алганда, бийлик бизге таптакыр эркиндик берип аткан турбайбы? Керек болсо жанагындай бөлүнүп жарылып кетишибиз да мүмкүн экен дегендей кыска түшүнүктөгү адамдар, сепаратисттер ушул кыргынды алып келди. Негизи сепаратисттердин күнөөсү аны башкара албай алган убактылуу өкмөт 3 себеп да. Тажрыйбасы жетпеген. Сепаратисттер, тажрыйбасы жетекчи убактылуу өкмөт, анан 3-күч. Мына ушул 3 себеп ушул оттон оюндан от чыгарышты да. Бейгүнөө элдер майып болду. Бейгүнөө адамдар жоголду. Алардын ар биринин үй бүлөсү бар. Алардын бала чакасы бар. Саясат деп бийлик аны толук ачпай жатат. Мүмкүн убакыт өткөндөн баары ачылат бул. Эми бирок убакыт бир топ өтүп кетти. Эгерде бир далилдер болсо, жана материальный бир нерсе, вещественный доказательство деп коет эмеспи, ошондойлор болсо анын баарын жок кылышты да. Муну атайын кызматтар иштеди. Бардык далилдерди, күбө боло турган нерселердин баарын жок кылып изин тазалады. Чоң саясат үчүн элдин өлүмү анча кызыктырбайт. Чоң саясатта бийликтин максаты эмне? Ошол биринчи орунда турат. Эгерде бийликке керек болсо, бийлик аны айтпайт, ачпайт. Кийинки турмушубузга, экономикалык байланыштарга, эл аралык, мамлекет аралык байланыштарыбызга зыян болот дейт дагы, ачпайт. Анан убакыт өткөндөн кийин баары ачылат. Жанагы
кыңырыш 40 жылда дегендин болжол менен. Бирок азыр электрониканын учурунда 40 жыл эмес, андан мурда эле ачылып калышы да мүмкүн. 7 апрелдеги окуяда дагы жана Ак үйдүн алдында октор деп атпайсызбы? Көп адамдар жана аянтта тургандар Ак үйдү карап турган, бирок жарадар болгондо артынан жарадар болгон. Биринчерим бар. Мисалы үчүн бир прокуратуранын баласы, жаш баласы, тиги парикмахерден чыккандан эле бир квартал тиги Ак үйдөн көрүнбөй турган жерде ошону тиги Ак үйдөн аткандарды акташ үчүн ошол единичный случайны пайдаланышып атат. Мынакей баары илбирстен тийген тияктан. Мен арасында кошо аралашып жүрдүк да. Мен кассетам бар. Атайын өзүм тарткан. Ошондо биздин эле кыргыз балдар жанагы булар баягы жокер калып көп көрү тарткандай, ат жабыш болгондой болуп эле эч кимге баш ийбей эле өздөрү возмущение менен кирип кетти да. А ошентип атканда жана Бакиев айтып атат, булар арак ичкен. Арасында Бакиев экөөбүз тең элебиз. Экөөбүз. Мен айтып атам, ичкен жок. Ал айтып атат, баарына мен кандайча түшүнөм? Мен кыргыз эли бир эмес, бир канча жолу көргөзбөдү, өзүнүн жоокер элдин тукуму. Бая канында бар. Калыссыздык болгон жерде ал жоокер. Калыстык болгондо ал сыйкор, тиги эң бийик дүйнөдөгү жакшы маданияттуу адам. Момун. Өтө момун. Болгон оокатын баарын үйгө сактайт, конок келет деп. Анан төрүнө тургузат. А эгерде калыстык кылбаса, анда ошентип Ак үй болсо да кирип кетет. Бул жоокер калктын мүнөзү, кыргыздардын мүнөзү да. Мынакей Акаевди кубалап атат, Бакиевди кубалап атат, Жээнбековду түн ичинде тактан түштүрдү. Далил да ошол, бул жоокер калктын тукуму экендиги. Таң каларлыктай. Башка өлкөлөрдө миллиондоп жүрөт көчөдө. Беларусияда 800 000 жүрдү, Грузияда 800 000 миллиондор жүрдү. Черт алышкан жок. Бизде бир 500 бала ушундай тиги кризис барыңар, тиги коррупция кылдыңар, тиги пара алдыңар деп туруп 500 бала кирип кетти. Бирок улам эле бийликке келгендер алып кете албай жатат. Алар жанагы пайданы ойлоп атат, кызматты талашып атат. Өз кызыкчылыгын ойлоп атат. Жалпы элди ойлоп, иреттештирип, тартиптүү мыйзам иштеген өлкө кура албай жатат да. Мына эми азыркы акыркы бийлик аракет кылып атат. Именно мыйзамдуу калыс эл жакшы ушулар оңдоп баратат деген жыйынтыкка элди алып келиш керек. Ансыз болбойт. Бул жоокер калк. Эгерде улуу Кытайды сепилди кургузса 100 000 эле атчан кыргыздын. Тарыхта бар. Анда азыркы Ак үйдүн дарбазасы эчтеке болбой калат анда. Бирок ошол максатпы? Жок. Бизде тынч болуп, мыйзамдар иштеп, эл ыраазы болуп, анан тынч, стабилдүү, өнүгүү жолунда болгонубуз жакшы да. Же кайра эле ушинтип ызы чуу түшө берип, экономикасы бир аз оңолуп кайра кетет. Улам келген бийликтен эл үмүт этип атат. Мына эми жакшы калыс бийлик болот деп. Мына азыр дагы бийлик жакшылап ойлонуш керек. Элдердин жанагы нааразы болгондору сотторго, укук коргоочуларга нааразы болгондору, бул первые симптомы эмне болот келечекте деген. Ошолордун бардыгын жакшы, таза, ключевой посттордогу ак дилинен ниет эте калыс жетекчилердин командасы түзүлүп туруп, анан элди жакшы жолго бир Советтер Союзунда бир 70-80 жыл тынч жашайт. Кийин бир бузулган падыша келгенче жакшы жашай турган жашооду куруп бериш керек. Милдет эмне? Мына үчүнчү күчтөр жөнүндө айтсак, Ислам Каримов учурунда айткан. Үчүнчү күчтүн тиешеси бар деп. Бирок Кыргызстандын жетекчилиги ага көңүл деле бурган жок анын сөзүнө. Себеби тыкыр изилдеп жана снайперлерди кармап, мүмкүн ачып жиберсе, анда жанагы үчүнчү күчтүн жүз ачылып калат да. Коркот андан. Андан коркот. Эң кичи коркот. Эң кичи коркот. Бул саясат.
бардык эле чакан мамлекеттер жанагындай акулалардын, империялардын бетин ачкандан коркот да. Саясат кылышат да, айтпайт да. Бирок эл жабыр тартат ушундан. Эл жабыр тартат. Мисалы үчүн ачык айтылып эле анан именно үчүнчү күчтүн бар экендигин айтып койсо эмнеге андан мамиле бузулат? Ал үчүнчү күчтүн кимдин аралашканын айтып койсо мындан кийин эл жок дегенде көк сөз сууйт да. Ушундай турбайбы деп. Бирин-бири күнөөлөп атат азыр. Эл күнөөлүү эмес. Сепаратисттер, анан жакшы башкарылбаган убактылуу өкмөт, анан үчүнчү күчтөр. 3 себеп. Эгерде ушундай иликтөө болсо, иликтөө деле жок да, мында биздин тарыхчылар деле, саясат таануучулар деле бир жакшы иликтөө кылган жок. 3-4 комиссия иштеди, баарынык аягына чейин мындай бир толук эмес, көңүл толбойт алардын эмесине. Туура. Себеби алар эгерде тыкыр изилдесе, анда убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгү преступный халатность экенин далил болуп калат эле. Анда бияктагы жанагы комиссиянын башында турган жанагы Абдыган Эркебаев, анан дагы бирөөсү, Келүүнүн жанагы фин. Ооба. Абдрасулова дагы жазады иликтөө. Эгер алар айтса, анда жанагы 3 маселени ачыш керек да. Убактылуу өкмөттүн жөндөмсүздүгү, сепаратисттерди күчөтүп алган бийликтин тиги акылсыз башкаруучулары, анан 3-күч баланча мамлекет аралашты дегенде айта албайт алар. Бул тарыхый келечекте ачыла турган нерселер. Азыр эми жок дегенде преступный халатность деген бар. Мына юристтер бар билет. Бул юриспруденцияда ушинтип аталат. Преступный халатность. Жок дегенде үчүнчү күчкө алы жетпесе, тиши өтпөсө, ага жок дегенде өзүңөрдүн ичиңердеги нерсени иликтебейсиңерби десе болот. Ал жок. Адагы жок. Ал дагы жок. Себеби баягы эле как бы чего не вышло. Ал комиссиянын башында тургандар депутат же министр тиги булар болду. Ал министр болуп туруп же депутат болуп туруп ачык нерсени айтып жүрсө, аны кызматтан алып салышат. Ал бийликке көз каранды болуп атпайбы? Независимыйды дагы көз карандысы дагы жакшы укпай атышат, жол бербей атышат ачканга. Ачыла турган адамдар, маалыматты билген, мына ошондой бир жакшы отчет, китеп, бир мындай бир докладпы, эмне бир нерсе жаза ала тургандар дагы коркуп турат. Коркуп турат. Алардын дагы туугандары бар, тиякты иштеген, биякты иштеген, депутаттардын дагы ошентип эле анан унчукпай отура берет экенбиз да. Аягына чыга албай. Анан жанагы келерки сыйлыкты албай каламбы, келерки наамды албай каламбы, аш тойго барганда баягы преступный халатность кимдер десе айтып койсом, алар менен аш тойго барганда төргө отурбай калам. Төргө отурбай каламбы, бет кат болуп каламбы, андан көрөкчө ушундай акырын тиги завуалировать этип, эптеп тияктык эмес, биякты эмес кылып эптеп септеп бүтүрүп коеюн дешет да. Некрологумду бузуп албайын дейт. Вот, анысы да бар. Анан сиз ошондо ачык айтып койдуңуз деп аны келерки наамды бербей коюшу мүмкүн. Академикти же тиги Манас орденин бербей коюшу мүмкүн. Же пенсиясы туура эмес болуп калып, же иштен кетип калышы мүмкүн. Же бул баягы айткан кишинин баласы деп балдарын кызматка албай коюшу мүмкүн. Ошондой коркок билиштик деп коет. Коркок билиш болуп отуруп, же ачыгын айтышпады, так. Мен ойлойм, мына азыркы бийлик эгерде биз чындыктын жолуна түштүк, манакей коррупциянын экинчи этабын баштадык, анан өткөн окуялардын бардыгын чындыгына жетип, элге ачык айтып беребиз десе, ошондо бүт эл колдойт азыркы бийликти. Мына бар чындыгы айтылды деп. Айтпай койсо күмөн ойлор калат. Муну жашырганда эмне? Туурабы? Биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр. Хорошо. Эмне кылыш керек? Аябай кыска. Коркпош керек.
элбиз деп атабыз, бирок коркот кидимизди. Айткандан коркот. Бирок кимдер коркуп атат? Именно жанагы Жетекчилер. жетекчилер коркуп атат. Ошо жетекчилер коркпой, колдон келсинче болгон нерсенин чындыгын элге айтып бериш керек. Ким күнөөлүү? Рахмат. Сизге бизде конокто укукчу, юрист жана коомдук ишмер Акынбай Кошоев болду. Биз мындан 13 жыл мурда болгон июнь окуялар жөнүндө сөз кылдык. Рахмат сизге. Саламат болуңуздар.